Урматтуу мекендештер, Москва шаары, клиника Элмед. Врач-стоматолог Гулам уулу Надырбек төмөнкү кызматтарды сунуштайт. Тиш алуу, салуу, тазалоо, протез, керамика, брекет, цирконий, коронка, имплантация, детский стоматология. Толук маалымат төмөнкү номерде. +7 925 660 36 68. Метро Южная, выход 7. Улица Варшавская шоссе 128, корпус 1. Белгилеп айта кетчү нерсе, биз 24 саат иштейбиз. Андыктан эч ойлонбой, байланышып келе берсеңиз болот. Толуу райондордо -35 градус болот. 13 декабрга карата аба ырайы. Өлкө аймактарында 13 декабрда туруксуз аба ырайы сакталат. 13-14 декабрда абанын температурасы төмөндөп, бийик тоолуу райондордо түнгүсүн -30, -35 градус, күндүз -15, -20 суук болушу күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет борборунан билдиришти. Кыргызстандын тоолуу райондорунда Мырзаке Каракулжа Алайкуу автоунаа жолунун 55-110 чакырымдарында, Каракол Эңилчек автоунаа жолунун 74-86 чакырымдарында чоң ашуу ашуусу, кар көчкү түшүү коркунучу бар. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Эртең 13 декабрга караган түнү Ош, Ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Күндүз Ысык көл облусунун айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн жана эртең менен Чүй облусунун айрым жерлеринде туман түшөт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -20, -25, күндүз -12, -17, Талас облусунда түнкүсүн -22, -27, күндүз -10, -15, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -7, -12, күндүз -3, -8, Ысык көл облусунда түнкүсүн -14, -19, күндүз -4, -9, Нарын облусунда түнкүсүн -13, -18, күндүз -11, -16. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн. Абанын түнгү төмөнкү температурасы -22, -24, күндүз -14, -16 градус суук болушу күтүлөт. Булак супер кежи. Чүйдөгү бир нече базарлар ижара акысын арзандатты. Бул тууралуу бүгүн 12 декабрда УКМКдан билдирди. Маалыматка ылайык, Атайын кызмат Министрлер кабинетинин салык реформасын ишке ашырууга көмөк көрсөтүү максатында соода базар комплексинин ээлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, арзандатуу боюнча келишимге жетишти. Анын жыйынтыгында Мадина базарында жана Токмок шаарынын базарларында ижара баалары 30% арзандатылган. Ушундай эле келишим менен Кара Балта шаарындагы Береке соода базар комплексинде, Жайыл районундагы Жайыл базары соода базар комплексинде, Беловодск айылындагы Ярмарка жана Айдар кичи базарларында, Сокулук районундагы Нурлан, Жибек жолу, Сары Өзөн, Айбек, Зария кичи базарларында, Панфилов районундагы Артелоо жана Ак Жолтой кичи базарларында ижара баасы 30% арзандатылган. Ал эми Жайыл районундагы Унат этиктери базарынын ээси Ногойбаев ижара акысын 35% төмөнөткөн. Ошол эле учурда Кемин районунун Ачка, Барбол кичи базарлары ижара бааларын 20% арзандаткан. Мамлекеттик саясатты ишке ашырууга көмөктөшүү максатында соода базар комплексинин ээлери Чүй облусунун базарларында ижара акысын төмөндөтүүнү чечишти деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Чүй облусундагы соода базар комплекстеринин ээлери базарлардын инфраструктурасын жакшыртуу менен бирге ишкерлердин каржылык жүгүн жеңилдетүү максатында контролдук кассалык машиналар менен акысыз камсыз кылышат. Булак супер кежи. Бишкектеги Айтылуу Кудеев көчөсү текшерилди. 11 декабрга караган түнү Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте каладагы Кулиев, Пушкин, Паулова, Рыскулов көчөлөрүндөгү интимдик кызмат көрсөткөн мейманкана, сауналарды текшерүү иштери жүргүзүлдү. Иш-чаранын жүрүшүндө интимдик кызмат көрсөткөн бир нече кыз-келиндер аныкталып, тергөө бөлүмүнө жеткирилди. Булак супер кежи.
Өчпө сотто өчүргөн өзбекстандык өспүрүмдөр Орусиядан чыгарылат. Санкт-Петербургдун полициясы кары менен өчпө сотто өчүргөн 3 баланы жана алардын ата-энелерин өлкөдөн депортациялоо боюнча сотко кайрылууга ниеттенүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин аймактык башкармалыгы социалдык тармак аркылуу билдирди. Интернетте жарыяланган видеолордо өспүрүмдөрдүн бири кары менен өчпө сотто өчүрүп салганы тартылган. Жанындагы 2 бала аны сүрөп турган. От өчүп калганда балдар качып кетишкен. Полициялар 10 жана 14 жаштагы ага-инилер 12 жаштагы өспүрүм экенин аныктаган. Фонтанка менен база агенттиктери өспүрүмдөрдүн ата-энелери өзбекстандыктар экенин жазды. Полиция билдиргендей, балдар үй бүлөлөрү менен Орусияда миграциялык мыйзамдарды бузганы белгилүү болду. Мындан улам аларды депортациялоо маселеси каралууда. Окуя боюнча бардык тийиштүү маалыматтар тергөө органдарына өткөрүлгөнү расмий кабарланды. Булак Азаттык. Тажикстандын баш каласы Дүйшөмбүдөгү улуттук китепканада 12 декабрда жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган иш-чара өттү. Жыйын Кыргызстандын Тажикстандагы элчилигинин, Тажикстандын Тышкы иштер министрлигинин жана башка мамлекеттик органдардын демилгеси менен уюштурулду. Бул тууралуу аталган китепкананын расмий сайтында кабарланды. Ага маданият, илим жана искусство ишмерлери, чет элдик дипломаттар, маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Иш-чаранын алкагында жазуучунун сүрөттөрүнөн жана орус-тажик тилиндеги китептеринен турган көргөзмө болду. Тажикстандын жазуучулар союзунун төрагасы Низам Касым Айтматовдун чыгармаларынын адабияттагы орду чоң экенин белгиледи. Ал ошондой эле эки элдин ортосундагы достуктун бекемделишине дагы жазуучу чоң салым кошконун кошумчалады. Чыңгыз Айтматов 2008 жылы 10 июнда 80 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Анын сөөгү ата бейитке атасы Төрөкул Айтматов жана советтик репрессиянын башка курмандыктары көмүлгөн жерге коюлган. ЮНЕСКО Айтматовду чыгармалары көп басылган классиктердин бири деп тааныган. Анын чыгармалары дүйнөнүн 165 тилине которулуп, көптөгөн өлкөлөрдө чоң нуска менен кайталанып басылып турат. Булак Азаттык.